Береги каналдан айылдын 500 гектар аянты суу ичет. Акыркы жылдары канал ичи толуп, пайдо жерлерге суу жеткирүү кыйын болуп калган. Айыл өкмөтү каражатты колдоого долбоор жазып, каналга салынчу лотоктор келди. Дыйкандар аларды ашар жолу менен жайгаштырууга чыгышкан. Ушул жерде жерим бар. Мурун берди суу баскан жер болчу. Анан суу ушул жерге сиңип кетчү да камышка. Эми бул чоң сыймык болуп атат, бизге чоң подарок болуп атат. Ушул суу эми токсоосуз, эч чыгымсыз барып дыйкан жерине жетет да. Көп түшүм болот, жакшы болот, Кудай кааласа. Айыл өкмөттүн немеси демилгеси менен ашарга чыгып жардам берип атабыз. Каналдын эң орчундуу гана аралыгына лотоктор төшөлүп жатат. Алдыда дагы калган бөлүгүн бетон арыктар менен толтуруу планы бар. Миңбулак айылында сугат жер 853 гектар сугат жери бар. Ушул курулуп жаткан лотоктон 500 гектардай жер суу ичет. Бул лоток Талдар каналынан бөлүнүп, Миңбулак 1 каналы. Бул жерде 5 километр жер бар. Мына ошонун эң көйгөйлүү камыш баскан жерине долбоор жазып 500 миңге. Ошол жерден долбоорду утуп алып, азыркы күндө коюп атабыз. Бул биринчи маселе, бул президенттин жарлыгы ирригация маселесин колго алуу. Жабдыктары Бакай Ата райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ишке ашып жатат. Фонд райондогу ирригация тармагына артыкчылык берүүдө. Бакай Ата районуна тиешелүү 9 айыл өкмөтүбүз бар. Бүгүнкү күндө райондо ошол айыл аймактарды мындай өнүктүрүү максатында бүгүнкү күндө ушул 6 проектибиз кабыл алынып, основной бөлүгүбүз бүгүнкү күндө ушул дыйкандарыбызга жардам катары ушундай ирригация тармагына 3 проект кабыл алынды. Элдердеге ушул лотоктон 500 гектар жерден ашык, бир 200дөн ашык огород суу ичкенге абдан муктаж жер болчу. Бүгүнкү күндө ошол көйгөйлөр чечилип атат. Талас облусу боюнча ирригация тармагын жакшыртуу үчүн мамлекеттик казынадан 93 миллион сом, жергиликтүү фонддордон 86 миллион сомдой каражат бөлүнгөн. Райондук фонддор да сугат иштерин жакшыртуу аракетинде. Салика Савиева, Элхан Арсланбеков, Ала тоо 24, Талас облусу.